Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө окрошканын рецепти менимче актуалдуу болсо керек. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар: сууга бышкан картошка. Мен 3 картошканы туурап алдым. Ошондой эле 2 чоңураак бадыраң жана 3-4 дана редиска. Эгер редисканын кыргызча аталышын билсеңиз, комментарийге жазып койсоңуз болот. Колбаса же болбосо бышкан этти туурап алсаңыз болот. Жумуртка жана көк чөптөрдөн эң эле ылайыктуусу бул укроп кошобуз. Баардык азыктарды майда чарчы бөлүктөргө бөлүп туурап алабыз. Эми татымына жараша туз, бир аз кара мурч кошобуз. Ал эми суусундуктардан мен бүгүн 1 литр газдалган чалап куйдум жана 700 грамм айран коштум. Чалаптын ордуна жөн гана суу же болбосо газдалган суу да колдонсок болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Коюлугун өзүңүз байкайсыз. Бизге мына ушуга окшогон коюураак окрошка жагат. Ал эми сиз кандай жол менен жасайсыз? Комментарий аркылуу бөлүшүп кетсеңиз да абдан сонун болот. Эгер менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, анда сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Каналыма катталганды да унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.